Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кумтөр алтын кениндеги соңку бир жыл ичиндеги ишмердүүлүк боюнча маалымат жалпы элге 2 айдан кийин берилет. Бишкек мэриясы Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген коому менен келишимди бузду. АКШ президенти Джо Байден Украинага курал-жарак берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Кумтөр алтын кениндеги соңку бир жыл ичиндеги ишмердүүлүк боюнча маалымат жалпы элге 2 айдан кийин берилет. Бул тууралуу бүгүн 10 майда президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчысы социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына эсеп палатасына кумтөрдүн бир жылдык каржылык жана башка ишмердүүлүгүн текшерүү тапшырмасы берилгенин жазып, текшерүү бүткөн соң болжол менен 2 айдан кийин жалпы элге маалымат берилет деди. Канадалык Центара компаниясы башкарып келген кумтөрдү Кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Садыр Жапаров 4 апрелде элге кайрылуу жасап, Центара менен доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге кол коюлганын, Кыргызстан андагы 26% акциясын өткөрүп, эки тарап доолордон баш тартканын жарыялаган жана мындан ары Кумтөр Голд компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга таандык экенин билдирген. Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык бирикмеси 13 апрелде Бишкекте жыйын куруп, бийликти бул келишимден баш тартууга чакырган жана аны менен өлкө экологиялык чыгымдарды өзүнө алганын утулуш деп атаган. Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Рысалиев кызматынан кетти. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Вице-мэрлик кызматка Олег Попиков дайындалды. Тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койгон. Ошол эле учурда Жамалбек Рысалиев Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору болуп дайындалган. Өз кезегинде ишкананын мурдагы жетекчиси Азамат Оморов жазган арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулган. Жамалбек Рысалиев бул кызматка ушул жылдын 25 март күнү расмий дайындалган. 2021 жылдын сентябрь айында ошол кездеги мэр Айбек Жунушалиевдин буйругу менен 1 май районунун акими кызматына которулган. Айта кетсек, Жамалбек Рысалиев 2020 жылдын ноябрь айында Бишкек шаарынын вице-мэри болуп дайындалган эле. Бишкек мэриясы Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген коому менен келишимди бузду. Бул тууралуу шаар бийлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген коому менен түзүлгөн номер 35 жана номер 41 автобустук каттамдарын пайдалануу боюнча келишимди бузду. Буга ишкана жумуштагы кемчиликтерди, тактап айтканда кыймылдуу курамдын пландуу чыгуусун сактоо боюнча көптөгөн мыйзам бузууларды жоюу милдеттерин жана талаптарын аткарбаганы себеп болгон. Шаардыктар линияда номер 35 жана 41 кичи автобустук каттамдардагы автобустардын жоктугуна бир нече жолу арызданышкан. Аталган ишкананын өкүлүнө тиешелүү эскертүүлөр берилген. Ошентип 2022 жылдын 11 майынан тартып Шыдыр жол жоопкерчилиги чектелген коому жогорудагы каттамдарды тейлөөнү токтотот. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын прогнозуна караганда Украина экономикасы быйыл 30%га төмөндөйт. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан финансылык институттун Мароккого багышталган жылдык конференциясында маалымдалды. Согуш башталгандан көп узабай мартта Украинанын экономикасы 20%га төмөндөйт деп болжолдонгон. Ошол эми маалда 2023 жылы өлкө экономикасы 25%га өсөөрү белгиленди. Марттагы прогноздо 23% жөнүндө сөз болгон. Орусиянын блокадасы Украина айыл чарба секторуна чоң сокку урду. Өлкө буудай жана күн карама майынын ири экспортеру экени белгилүү. Согуштан улам Европанын машина куруучуларына Украинада чыккан кабелдерди жеткирүү дагы токтоп калды. Банк Орусияга тиешелүү прогнозун ошол бойдон калтырды. Маалыматка ылайык, өлкө экономикасы быйыл 10%га төмөндөйт, ал эми эмки жылы өсүш күтүлбөйт.
АКШ президенти Джо Байден Украинаға құрал-жарақ берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ак үйдүн маалыматына караганда документте согуштук аракеттер аяктамайынча ленд-лизге ылайыктуу курал-жарак аскердик жардам жөнөтүү каралган. Документ Конгресске январда Орусия Украинаға кол сал электе сунуш кылынган. Украинанын башчысы Владимир Зеленский Байденге ыраазычылыгын айтып, мыйзамга кол коюу тарыхый кадам болгонун Твиттерге жазды. Биз кайрадан биргелешип жеңебиз. 77 жыл илгеркидей Украинадагы жана Европадагы демократияны коргоп калабыз деп белгиледи Зеленский. Мыйзам долбоорунда айтылгандай, АКШ президенти Орусиянын агрессиясынан жабыркаган карапайым жарандарды коргоо үчүн өкмөткө тиешелүү тапшырма бере алат. Москва Украинага кол салгандан бери Вашингтон Киевке 2,4 миллиард долларлык аскердик жардам бөлдү. 28 апрелде Байден Конгресстен дагы 33 миллиард доллар бөлүүнү сураган. Қазақстандагы январ окуялары учурунда тынчтык орнотуучу катары жөнөтүлгөн кыргызстандык аскерлерге тийиштүү маянасы жакын арада төлөнүп берилет. Бул тууралуу 10 майда Азаттык радиосуна президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Солтанбаев билдирди. Жоокерлердин өкүлдөрү президентке кайрылуу жолдоп, көжүрмөн тапшырма үчүн бекитилген эмгек акысын ала албай жатканын Азаттыкка билдиришкен. Алардын Жапаровка жолдогон кайрылуусунда урматтуу президент, сиздин буйругуңуздун негизинде 7 январ күнү Казакстандын Алматы шаарына көжүрмөн тапшырма менен барып, 15 январда аман-эсен кайтып келдик. Бирок ошол көжүрмөн тапшырма үчүн маянабызды ала албай жатабыз. Сураштырсак, каржы министрлигинде чечиле элек дешти. Бизге иш сапар же көжүрмөн тапшырма үчүн эмгек акыбызды төлөп берүүсүнө колдоо көрсөтүп коюуңузду суранабыз деп жазылган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокерин жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объектилердин бири болгон жылуулук электр борборун кайтарышкан. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.